Урматтуу замандаштар, жана агайын туугандар, урматтуу кыргыз жана казак журту. Кече күнү интернет булактарына кыргыз менен казак элинин ортосуна жик салуучу мына бул видео тасма чыкты. Тарыхый тагдырыбыз ушундай. Кыргыз жана казак элдери эзелден бир туган, саналаш калктарыбыз. Көп кылымдык тарыхый жакындыктын тажрыйбасын ата-бабаларыбыз казак-кыргыз бир туган деген бир сап, бирок терең маанилүү сөз менен туюнтуп келишкен. Кыргыз-казак достугу жөнүндө сөз болгондо мен айтылуу казак акыны Жуан Молдогалиев агабыздын мынабу саптарын такай кайталап келем. Мен казакмын, кыргыз ал туушканым, бирге тарткан будандын куюшканын, энебиз да кара көз бир кыз балким, бөлүп берген эгизге бир уучнанын. Тилекке каршы эки элдин эзелтен калыптанган ынтымагын көрө албай, эки ортого чок салгысы келген чагымчылар да четтен чыгып жатат. Алар адатта тарыхты бурмалоого басым жасашып кайраштыргысы келишет. Чагымчылык арам ой аракетке оңой тема катары тандап алынган темалардын бири 19-кылымдагы тарыхыбыздын трагедиялуу барактары, асыресе Кенесары хандын кыргыз жерине басып кириши жана анын өлүмү менен аяктаган окуялар. Мен көптөн бери ушул теманы козгоп, ырбаткысы келгендердин иш аракетине байкоо салып келем. Баса белгилеп коеюн, мен тарыхыбыздын бул этабында жакшы билемин, өз алдымча далай изилдегем. Раматлык атам Нуркожо ажы Санжырачы, тарыхчы, ал кишиден да көп нерсени угуп үйрөнгөм. Бул теманын көптөгөн фактылары Белек Солтоноев, Бегималы Жамгерчинов сындуу кыргыз тарыхчыларынын эмгектеринде да чагылдырылган. Айрыкча Белек Солтоноев ошондогу окуялардын түздөн-түз катышуучуларынын оозунан көптөгөн маалыматтарды жазып алган. Андан сырткары Кенесары хан, Норузбай Батыр баштаган казак султандары менен батырларына жолуккан күбөлөрдүн айткандарын, Ормон хан, Жантай манап, Жангарач манап, Төрөгелди Батыр сындуу кыргыз манаптары менен батырларынын жүзүн көргөн адамдардын эскерүүлөрүн тизмелеп кеткен. Кенесары хандын оторчулукка каршы көтөрүлгөнү талашсыз, чыныгы батыр болгон, бирок кыргыз жерине кирип келгенин жана ошол аракетине жараша жооп алганын таанууга болбойт. Кандуу окуялардын алдында Кенесары хандын Ормон хан менен сүйлөшүүлөрдүн мазмуну, Чүй өрүнүндөгү бир нече жолку кыргыз-казак кырылыштары, Ормон хан аскердик айлакерлик көрсөтүп, Кенесары баштаган кошунду жеңгени ага далил. Башкача айтканда, Ормон хан тоо менен таланын нагыз эрлери кыл чайнаша бет келген чыныгы айкашта жоосун чындап жеңип алды. Кыянаттык кылган жок. Оолу Кенесары менен Ормондун хандык даражаны талашып калганы бар. Кенесарынын баш ийүү тууралуу өкүмчүл кайрылуусуна Ормон хан: "Менин жашым улуу, ошондуктан хандыкты мага берсин" деген жоо тарыхый булактардан белгилүү. Албетте Кенесары хан Ормон хандын аскеринин аздыгын айтып, жоон четке какты. Айрымдар Ормондун хандык даражасына шек келтирип калышат. Аларга айтарым бул: кыргыз байыркы эл, кыргыздын да тээ байыртадан келаткан хан көтөрүү салты болгон жана ал Чыңгыз ханга чейинки замандардан башталат. Ормон хандын жоуна арданган Кенесары Чүй өрүнүндөгү кыргыз урууларына бастырып керди. Тынч жаткан айылдарга, азыркы Токмок шаары турган жерге чейин кызыл кыргын салып келди. Катылгандын катыгын берүү керек деген эреже менен жашаган Чүй эли түп көтөрүлдү. Кенесары менен Чүй кыргыздарынын кармашына кыйлага байкоо салып турган Ормон хан Токмоктун тушундагы кагылышка өзү келип катышты. Анын Ормон опуза, Ормон оку деп аталган аскердик саясий уңгу жолу болгон жана анын бул окусу байыркы Кытай стратеги Сун Ыцзын окусуна үндөшүп кетет. Маселен, Сун Ыцзын душмандын жанында турсаң алыста тургандай көрүн, алыста турсаң жанында тургандай көрүн. Оолу душмандын катарын кол салбай туруп ыдырат. Каарданып турушса маанайын жайгарып, текеберлигин күчөт. Жайдары жатышса болгон кудурет дараметин мактанып көргөзүүгө мажбурла. Бирдиктүү турушса катарын ыдырат деп айткан эрежелери Ормон хандын Кенесары менен чабышында колдонулгандай таасир калат. Ошол себептен Ормон хандын бир жоокери Кенесарынын көзүнө 10 жоокер болуп көрүндү. Аттарынын куйругуна чечирканак байлап, шамшынын белин чыңдатып, отур айланта чапкан азганактай кол түмөн кол болуп көрүндү. Кенесары артка чегинип Токмоктун тушундагы сазга барып такалды. Салгылашуу эч кандай аска зоолордун арасында болгон эмес. Чүй Токмоктун түптүз саздак жеринде болгон. Кенесары ханды мына ушинтип жеңип алды.
Ең қызығы, бұл видео тасмада айтылғандай орыс аскерлерін бұяқа қой. Балбай Батыр, Борунбай би, Алымбек татқа ошол учурдагы кокондогу бийликти басып алган башка кыргыз төбөлдөрү, ичкиликтин оң менен сол канаттын ондогон батырлары менен манаптары бул согушка катышкан эмес. Тагыраак айтканда, аймактардан чүйгө жардамга келгенче эле ормондун колу жеңишке жетишкен. Анткени Кенесары хан кыска убакытта эле басып кирген болчу. Кенесары хандын башы кантип орустарга кетип калган боюнча, Кенесарынын өлүмүнө ишенбей орустардан делегация келет. Анткени Кенесары Омбудагы орустарды дагы чаап турган. Делегация келип Омбуга алып барып изилдейле, бизге бергиле деп сурап кетишет. Ошентип Омбуга андан ары Санкт-Петербургка кеткен экен. Эми ал окуялар тарых болуп калды. Андан эми сабак гана алуубуз керек. Андай окуялардан сабак алуунун актуалдуулугу азыркы заманда ого бетер артып баратат. Бирок эки ортого чок салгысы келген чагымчылар тайыздык кылып эсине келбей жатышканы өкүндүрөт. Көптөн бери байкап жүрөм. Эки элди бири-бирине жек көргөзүп кагыштыргысы келген бир күч пайда болду. Антип ынтымакка доо кетиргиси келген ичи чарлар эки элдин тең арасында бар. Алар тарыхый фактыларды, санжыра уламыштарды колунан келишинче мына бул видео тасмадагыдай бурмалап, кыргыздар сырткы күчтөр менен биргелешип казак элине каршы аракеттенген деген сыяктуу ойго келбеген тыянактарды чыгарып, ал ортодо бүтүндөй бир элдин атына акарат келтирип, отко май тамызгансып ушул теманы өздөрүнө ыңгайлуу өңүттөн тынбай козгоп жатышканы ойлондурат. Тарыхта кыргыздар эч качан биринчи болуп кол салган эмес. Көчмөнчүлүк, жоокерчилик замандан бери канча суакты, канча мезгил өттү, азыр заман башка. Кыргыз менен казак азыркы улуттук мамлекеттүүлүгүбүздү чыңдоо, ынтымакты бекемдөө менен алектенишибиз зарыл. Бизди кылымдардан бери келаткан жакындыгыбыз, куда сөөктүк таттуу мамилебиз артып баратканы сыймыктандырыш керек. Мен мисалы сыймыктанам. Менин 4-чү бабам Солтонкулдун байбичеси Ночай энем казак кызы болгон. Демек мен кайсы бир деңгээлде казактын жээнимен. Өз кезегинде казак элинин арасында биздин да толтура жээндерибиз бар. Андыктан бир туган эки элдин достугун кадырлаган кыргыз менен казактын аң сезимдүү жана билимдүү азаматтары, айрыкча жаштары андай чагымчыларга жем болбойт деп ишенем. Кыргыз казактын мыкты уул кыздары тарыхты объективдүү изилдөөгө тап коюп, чагымчылдарды тыюуга күч үрөп, түбөлүк достукту андан ары чыңдоого өз салымын кошо берет деп ишенем. Ынтымагы бар элден ырыс кетпейт дейт. Ынтымактуу бололу.